жаштын тилегин берет. Балалыгым ноокаттын Айбек айылында өттү. Үйдөн мектепке чейинки аралык 3 чакырым. А деген арипти үйрөткөн алгачкы мугалимим Анар эже. Bir жолу балдардан келечекте ким болоорун сурап, кезек мага келгенде молдо болом деген экем. Ал менин эсимде жок. Эжей муну апама айтып, апам мага эми айтып жатпайбы. Молдолук кесип эмес, кандай кесиптин ээси болгун келет десе, көгөрүп молдо болом дей берипмин. Болор кулун желесинде жулкунат, болор бала бешигинде булкунат деп мактансам да болот. 1-класстан эле молдо болууну максат кылган экем. Жараткандын каалоосу менен тилегиме жеттим. 5-класста класс жетекчибиз жаңыл эжей сураганда да молдо болом дегеним эсимде. 7-класста Таасил эжеке үй бүлөңөр менен тубаса математиксиңер. Анан мектепти бүтүп эле молдолукка кетип каласыңар деп нааразы болгон бир жолу. Жаштын тилегин Кудай берет. Мынтип дин жолунда кызмат кылып калдым. Жакында айылга барып, агай эжелериме учурашып келдим. Бизди кулактан чоюп жүрүп, жакшы окуткан экенсиз. Ошондо дагы көбүрөөк чойгонуңузда мындан да жакшыраак адам болмок белек деп, азыр университетте сабак береримди, ондогон китеп которгонумду, телерадио, гезит журнал аркылуу агартуу иштерин жүргүзүп жатканымды айтып, молдолук деле жакшы кесип экен десем, баары күлүп, кесиптин жаманы болбойт, биздин заман ошондой эле дешти. Кыскасы, эже агайларыма мен ыраазы, алар мага ыраазы болуп, өткөн күндөрдү эстеп олтурдук. Айтайын дегеним булар. Биринчи, тилегиң жакшы болсун. Жаштын тилегин берет деген накылга, жакшы тилек ийгиликке, жеңишке багытталган чыйыр экенине толук ынандым. Бул жашоомдо көргөн кашкайган чындык. Кубаттуу, демдүү адамдын тилеги күчтүү болот. Эгер адам тилекти бага билсе, тилегине жетүүгө аракет кылса, Аллах Таала мүмкүнчүлүк берет. Хадисте бардык иш ниетке жараша болот деп айтылат. Жакшы тилек жарым ырыс дейт кыргыз эли. Ким Алла туурасында жакшы ойдо болсо, Аллах аны туура жолго салат. Ким Алла тууралуу жаман ойдо болсо, Аллах аны кор кылат. Алла туурасында жаман ойдо болгондор акыйкатка караганда өзү үчүн көбүрөөк амал кылат. Башка бир тайпа Алла туурасында орунсуз, динсиздерче жаман ойдо болушуп, өз жандарынын кайгысына түшүп калышты. Ошол үчүн Аллага дайыма жакшы ойдо болуу зарыл. Максатың бийик, тилегиң жакшы болсун. Аллага тоокел кыл, нафси каалооңду жең, алдыга кадам ташта. Алла сени менен экенин унутпа. Экинчи, кесипти туура танда. Арканды узун ташта, дүйнө акыретиңе пайдалуу кесип танда. Ар бир баланын бир нерсеге шыгы болот. Бирок билим алып ошол талантты кесипкөй деңгээлге өстүрбөсө жыйынтык чыкпайт. Кесип тандоодо ата-энеңден, мугалимден, ага эжелерден кеңеш суроо ашыктык кылбайт. Ошентсе да акыркы чечимди өзүң кабыл ал. Психологияда кесибин сүйгөн адам өзүн бактылуу сезери, чексиз ийгиликтерди жаратаары айтылат. Чоң-чоң ачылыштар, дүйнөнү дөңгөрөткөн компаниялар жана тарыхта калган ысымдар кесибин сүйгөн адамдарга таандык. Үчүнчү, математиканы жакшы оку. Математика ар бир адамдын күнүмдүк жашоосуна керек. Эсептүү дос айрылбайт дейт эмеспи? Кээде эсепти жакшы билгенден уламда тууган урук, коло коңшу, жоро жолдош менен жаман жакшы айтышып кас болосуң. Жеке жашооңдо, бизнесиңде ийгилик жаратам десең, математиканы мыкты оку. Төртүнчү, мугалимдерди сыйла. Мугалим экинчи ата-энең. Анда-санда болсо да барып учурашып, көңүлүң көтөрүп тур. Арабтар бири-бириңер менен кездешип тургула. Ортодо ысык ымала күчөйт дешет.